Канан азыр ачып берчи. Мына ушул биздин айылдын, маданият айылынын, Үйүр-Морал колхозунун көп жыл бою ошол бизге илим берген, билим берген Кызыл үй. Библиотеканы биз Кызыл үй дечик. Мына ушул үйдүн муну бөлүгүндө жалаң орус тилиндеги китептер эле. Бул жак бөлүгүндө кыргыз тилинде китептер. Мына бул жаңы имарат. Ушул биздин Ырыскүл эжебиздин атына, Нурали Ырыскүл атындагы китепкана деп жаңы салынып, ошол маданият айылы, бул дегеле Акназаров айыл өкмөтүнө ошол бир жакшы китепкана болуп эсептелет. Бар ичин көрөбүз. Саадат, ушул китепкана жөнүндө маалымат берип койчу. Китепканабыз 2016 жылы салынган. Биз 2021 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Колдон келген аракеттерибизди кылып келе жатабыз. Эжекебизди тааныбай калдык, бирок ошол Рыскүл Нуралиева эжекебиздей болуп эмгек сиңирсек деп ойлоп келем. Буюрса алдыда инновационный китепкана боло турган болуп атат. Андай китепкана боло турган болсо андан да жакшыраак да аракеттерибизди жасайбыз. Биздин китепкана 5 бөлмөдөн турат. Фонтубуз, биринчи эле фонтубузду айта кетейин. Фонтубуз 19176 китеп. Анын ичинен орусча жана кыргызча болуп бөлүнөт. Орусчасы 9271, кыргызчасы 9932. Китепканага балдарыбыз, окуучуларыбыз келип турат. Келип жомок китептерин окуп турушат, өздөрүнө керектүү маалыматтарын алып турушат. Бирок ошо телефонго дагы байланыштуу бир аз азыраак, анткени телефондон дагы маалыматтарын, керектүү маалыматтарын алышып алат. Бирок келгендер дагы бар. Мына бүгүн биз Нуралиева Рыскүл апабыздын атындагы китепканага келип отурабыз. Сырттагы эски китепкананын имаратын көрдүк. 16 жылы жаңы курулган имаратта отурабыз. Мен үчүн бул тасмага тартылыш оорураак болуп турат. Себеби 8 жыл бою ушул Рыскүл апабыз менен өзүнчө өзү бир атайын схема түзүп, дептерине жазып, өзүнчө баласындай мамиле кылып окутту десем жаңылбайм. Анткени үйүм жакын, китепти жакшы көрөм. Окуп коюп эле, бүтүрүп келип эле, Рыскүл эже, мен окуп бүттүм деп, башка китепти бериңиз дегенде, токтоп тур балам деп отургузуп алып, ошол эски бөлмөдө мен окуп келген китеп жөнүндө сурап, мен эмнени түшүндүм, эмне билим таптым деп керек болсо диктант жаздырчы да. Анан кийин жана дептерине белги коюп, экинчи китепти берип койчу эле. Ошо менен себеби билимдин деңгээли бала кезиндеги. Мен 17 жашымда 75 жылы мына ушул айылдан Киевке кеттим окууга. Киевке жогорку окуу жайына тапшырып, баратканда абдан ойлонуп, билим деңгээлим кандай болду экен? Мен ошол жерге барып уят болуп калбаймынбы? Ошол Украинанын борборунда Киевте жогорку окуу жайда билим деңгээли кандай болду экен деп абдан кабартарланып бардым. Бирок Кудайга шүгүр, себептер ушул өзүм окуган ошондо Ленинпол орто мектеби,
ошол жердин ага эжекелери берген билими жана Рыскүл апамдын мага берген чын дили менен берген билими деңгээли мени уят кылбады. Окуумду жакшы окудум. Ошол жерде сезип турдум айырманы. Мына бүгүнкү күнү ушул насип экен. Мына ушул Рыскүл Нуралиева апабыздын бурчун кылган экен. Ушул жерде иштеп аткан кыздарыбыз. Рахмат ушул кыздарыма. Бул жерде Рыскүл эжебиздин өмүр баяны. Бул жерде Рыскүл эжебиздин мындай сүрөттөрүн дайындап койгон экен. Рыскүл эжебиздин сүрөттөрү. Мына ошол Рыскүл эжебиз ошол окуучу балдары менен сабак өтүп аткан учур окшойт. Рыскүл эжебиз мынакей ошол бир бакта мен тааныган ошол эжелерибиз, инилерим турат арасында. Мынакей Рыскүл апабыз көп сыйлыктын ээси, көп медаль, орден табынган атактуу апабыз. Мына жерде атайын Рыскүл Нуралиеванын сыйлыктары, диплом, грамоталары деген өзүнчө дептери бар экен. Ушундай мынакей өз эски китепканада, Кызыл үйдө чирек, ошол жерде. Ушул эжебиздин өмүр баян кыскача мен билгенди айтып берейин деп турам. Өзү 26-жылы Украинанын Львов областында, Трускавец шаарында туулган деген маалымат бар. 41-жылы ошондо 15 жашында экен, согуш башталганда эвакуацияга Орто Азияга апасы менен жана эжекеси менен Орто Азияга жөнөшөт. Жолдо апасын жана эжесин жанагыдай келаткан поездге атака коюп самолеттордон чачырандуу болуп адашып калышат экен. Рыскүл эжебиз Ташкенттин же Жамбулдун вокзалына келип калат да, жалгыз. Ошол жерден айыл-айылдарга бөлүштүрүп аткан экен келген качкындарды, эвакуацияга келгендерди. Ушул Рыскүл эжени ошондо биздин чоң аталарыбыз, башкарма казак атабыз ошол жерден Жамбулдун вокзалынан алып биздин айылга келет. Анан атын сураганда же кыргызча билбейт, же биздикилер орусча билбейт. Мен жетиммин деп айта берген экен. Ошо маалымат бар да ошондой. Я сирота дей бергенден фамилиясын Сирота деп койгон экен. Өзүнүн чын аты Елизавета. Бул жерде эми тактоо аракетибизди кылышыбыз керек. Анткени Сирота деп жазылып калган, Елизавета Сирота деп, же Сирота деп. Дагы бир маалыматтар боюнча, мына Субанов Кадырбек деген аксакалыбыз жакшы билет бул тарыхты. Ал киши тилекке каршы Бишкекте экен, бирок Бишкектен барып жолугабыз. Өзүнүн фамилиясы Вагнер деп айтылат. Елизавета Вагнер деп. Кандай болбосун, Рыскүл эжебиз ушул жерде маданият айылында отурукташып калат. Тагдыр экен Жумабай деген аксакалыбыздын уулу менен таанышып, турмуш куруп калышат дагы. Бирок күйөөсү 44-жылы экен согушка кетип, согуштан курман болуп калып атат. Өтө оор окуя. Bir neçe yıldan keyin Rıskül эжебиз бойго жетип калып, айылда ушу биздин колхозго баягы орус тилдүү, илимдүү кыз кадимкидей жардам берип, иш кагаздарын толтуруп, керек болсо Сталинге кат жазып, ушул биздин айылдаштарыбыздын атынан.
Ал боюнча кадимки мына документтер, фактылар турат. Ошол учурда согуштан жарадар болуп келген биздин ошол аталарыбыз, чоң аталарыбыз Нуралиев Турусбек деген аксакалыбызга турмушка чыгат. 48-жылы Кубанычбек деген уулду болушат. Тилекке каршы 3 жылдан кийин ал уул дагы ушул кичүүсү тагдырдын ушундай бир жазмыш экен. Ал уулу чачап калат. Ошондо Рыскүл эжебиз күйөөсүн бир тууган кызын багып алат. Азыр Гүлүпай эжебиз Кудайга шүгүр тирүү. Ал кишиге да жолукканга аракет кылабыз. Эми Рыскүл эжебиздин биздин айылдын, биздин колхоздун, райондун, керек болсо облустун өнүгүшүнө кошкон салымы өтө зор деп эсептейм. Бүгүн мен өзүм жөнүндө гана айтып берип атам. Өзүм ушул эжеден алган билим жөнүндө айтып берип атам. А мен деген балдар, кыздар мен деген өттү да. Мисалы ушул эжебиз, мына ушул Кызыл үйдө китепкананы түрттөгөн Рыскүл эжебиз болду. Bir kitepten çoğultup жүрүp, 3000 kitepke çeyin çoğulttu. Ошо малда. Депутаттык 18 жолу депутат болгон апабыз. Кыргыз СССР'нин жол кеңешине. 18 жол депутат болду. Бул жерде биздин айылда жөн гана ушул Кызыл үй менен гана алек болуп бостондагы депутат болуп, ошол жерлерди ушу кыдырып, айылдарды, тоодогу тетиги малчыларга чейин барып, ошолорго сабак берип, окутуп, гезиттерди алып жанына, китептерди алып ушул жайлоолордо жүргөн эжебизге таазим этем. Рыскүл апабыздын биздин Кыргызстанга десем жабылбайм, кошкон салымы, илимди жогорулатууга, билим берүү кошкон салымы өтө зор. Ойлоп көрсөңүздөр, 15 жашында Украинадан эвакуацияга келген кыздын кандай оор тагдыры, ак жолугун салынып алып жүргөн эсимде. Эжемдин, апамдын мага берген билим деңгээлин мен чоңойгондо билдим. Окууну бүтүп келип, анда Фрунзе шаарында кож заводдо иштеп калганда. Биринчи отпускада келгенде экөө менин апам экөө Рыскүл эжем, апам экөө Курбеле. Мен апам Жамиля Сооронкулова экөө Курбу, Рыскүл эжем кичине улуураак эле. Анан отпускага келатканда апама дагы Рыскүл эжеме дагы окшош белек алып келдим. Ошондо жанагыдай япон жолук дечү эле, ошондой жолуктан, анан ушул бир конфеттерден, чайлардан, индия чайларын алып келип, эжемди үйгө чакырып, апам чай кылып, анан эжеме берсем, аябай ыйлаган эсимде калды. Анткени ошо мага ушу баласындай кылган мамилесин мен сездим, ал киши билип жүрчү, сезип жүрчү. Демек, бул мен үчүн, мен тагдырымда өтө бир мен баалаган, мен сыйлаган адам болду деп эсептейм. Эжемдин жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Мына бүгүнкү күндө ошо Гүлүпай апчебиз бар, кызы. Гүлүпай апча менен байланышып аткан, тапкан Израилдеги ушул туугандары табылды. Ал кишилер менен да байланышканга аракет кылабыз. Эжеме, апабызга таазим этем. Мен Нуралиева Гүлүпай Турсубековна Рыскүлдүн кызымын. 1941 жылы согуш болуп, адегенде ошолордун жеринен, Харьков шаарынан, Украинадан согуш болуп, Львовдон. Анан адегенде буларды жерлерге таркаткан экен. Ошондо Кыргызстанга келип түшкөн экен бул киши. Апасы менен келген экен. Синдиси Токойдон адашып калып, немецтердин колунда партизандар 2 айдан кийин таап, анан жетимдер үй бүлөсүнө, жетимдер интернатын өткөзгөн экен, синдисин, бир тууган синдисин. Ошондо синдиси, ошондо 8 жашта экен синдиси.
Анан кийин партизандар чыгарып немистердин колунан аларды буттарынан байлап жана теректерге талдарга байлап сабап аткан экен. Анан биздин солдаттар келип биздин балдарды бошотуп, аны солдаттар тиги интернатка апарып өткөзүшүп, солдаттар. Ошо менен синдиси экөөбү 53-жылы табышкан. 53-жылы апам Москвага, ар тарапка, Украинага, Москвага, ар тарапка кат жазып, бар жерге издеп отуруп, акыры синдисин таап интернаттан таап, жогорку билимдүү болуп, ал киши кызматта иштеген, күйөөсү дагы 2 кыздуу болгон, күйөөсү да кызматта иштеген. Аны табышып, ал кишинин апасы Кыргызстанга келип апам менен биякта жашаган. Адегенде Маймак станциясына келип түшкөн экен. 10 үй бүлө. Ошондо казак деген башкарма болгон экен, маданиятта казак деген. Ошо казак киши буларды тосуп алат. Маймак станциясынан тосуп алганда апамды ошо киши өзү жактырып билимдүү тестери кыз экен деп алып келип маданият айылында ошондо Урмурал колхозу экен уюшулган экен жаңы согуштун убагы. Анан ошондо казак аксакал үйүнө алып келип кармап жүргөн экен. Ошондо апам айтчу 1 жылдан ашыгыраак казактын үйүндө жашадык деп. Топтуу үй бүлө экен, балалуу, молдо экен, өзү ал киши башкарма болгон, жакшы киши экен. Ошондо азан айтып, кыргыз алхамдулиллахнын оозун алып кыргыз ат коюп, ырыстуу кыз бол, бизге келдиң, согуштун учурунда келдиң, ырыстуу кыз бол деп атын Ырысбүбү койгон экен. Ошо киши азан айтып. Ошондон кийин казактын үйүндө жүрүп, ошол убакта мал доктор болуп, элдин баары жок, билими жок, элдин баары согушка кетип, кыйынчылык заман болгон экен. Андан кийин апам билими бар болгондуктан 1-очередте мал доктор болуптур. Андан кийин ошол убакта эле кайта эле бухгалтер кылыптыр. Мал докторда, бухгалтер дагы кайра айыл өкмөтүндө сельсоветте иштептир, катчы болуп. Анткени билими жок болгондуктан, кишилер жок болуп, ал убакта сельсовет Көкташта жанагы эме деген киши болгон. Көкташтык киши. Жанагы Эжебарлыгой Ишен агайдын кайнатасы ким эле? Ошонун атасы эме сельсовет болуп, апам катчы болгон экен. Ал киши согуштан бир жагынан майып болуп келген экен да, анан иштешип калышат. Ошо менен канча деген жумуштарды аркалап, эң аягында ушу нар өтөм дейт, Ленинполго бер өтөм дейт. Анан кийин элдин жашоосун көрөм дейт. Эң кыйынчылык заман дейт, оокат жок, турмуш кыйын, элдин баары машак терип, балдардын баары талада, ушундай кыйынчылык болуп атты дейт. Согуш болсо күндөн күндө күч алууда дейт. Анан ошонун бир күндөрүндө ат менен өтүп баратсам, бир аяк көчөдө турат дейт, маданиятта. Анда үйлөр андай жок дейт, анда мында бирке үй бар дейт. Паровоз үй, майда мындай короо сыяктуу тамдар экен да. Анан кийин бир аял турат дейт. Мен кыргызча түшүнө албайм дейт. Сурайын дейт, колум жанса, бирок эчтеке айтпайт дейт. Бирдеке айтат дейт, же түшүнбөйм дейт. Анан кийин бир күнү бир эме элди карап мындай оору басып бит болуп, эл ооруп калыптыр, бала чака ооруп, өлүмгөй баштады дейт. Ошондо Самсалиев генерал военком экен, Кара Бурада. Анан кийин ал киши менен апам байланышат. Анан ошондо айтат, элге кыйынчылык болду, доктор, медсестра табыш керек, укол жасаш керек, тигиндей мындай дейт. Көп нерсени айткандан кийин сүйлөшүү болгондон Самсалиев Жамбылга апамды кошуп алып барып, ошол жакта медсестра издешип алып келип, маданият айылына ошо медпункт ачылган эмес, бирөөдүн үйүндө туруп, анан ошондо элди дарылаган экен. Татар келиндап келген экен, медсестра. Ошол элди дарылап, дары дармек берип, анда башчы жок, башкарма жок, эч ким жок, кыйынчылык заман дейт. Анан ошондо таанышсам, Чынайып Жеңишбектин апасы экен дейт. Кыргызча анан Самсалиев которуп бериптир. Бул Чынайып Жеңишбектин апасы экен. Ошондо боюнда калыптыр Жеңишбек агай. Ошондон анан атын Жеңишбек коюп, апамдар анан кийин Казаков башкарманын үйүнөн серем көбүрөөк үй бүлө экенсиңер. Апам экөөбүз Чынайып Жеңишбектин жалгыз эле экен, ошолордун үйүнө туруп туралы деп, бул заманда ооручулук заманда апам түшүнгөн экен. Анан Чынайып Жеңишбектин үйүнө барып жашашкан экен. Апам менен апасы.
Ошол жакта апасы экөө жашап жүрүп, Жеңишбек төрөлүп, атын Жеңишбек коюшуп, аябай сүйүнгөн экен. Анан ошондой замандар болду дейт, согуштар бүттү. Согуш бүтүп, элдин баары бир турмуш өйдөлөнгөнгө кыйынчылык заман болуптур дейт. Ошол 49-жылы, 48-49 жылы биринчи турмушу Маданиятта турмуш курган экен. Сүйүтбек деген Жумуай деген кишинин жалгыз баласы. Ал киши бир ай эле турмуш курушуп, согушка кетип барар менен каза таап калат. Кара каз келгенде өз колуна тиет. Айлөкмөттү качып отурган булардын колуна тиет. Өз колуна тигенден кийин жалгыз баласын угуза албай кыйнарып, анан акыры угузууга туура келет. Андан кийин өзүнчө жашап жүрүп, Чынайып агайдын үйүндө жашап, ошол жерде кичинекей үй экен, ошол жерде жашашып, андан кийин апам айтчу, анан кийин Чуй каналы башталды дейт. Анан булар баягы тияктан Украинадан комсомолго өтүп келген киши экен, аякта ок дары чыккан жерге иштетиптир. Согуш чыккандачы Адегенде. Ошондо Адегенде булар мектепти жабылып калат да. Анан ошондо эл жетишпей, ошондо апам айтчу, ок дары иштедик деп, ташып иштедик деди. Биз таш беребиз дейт, жасаган кишилер иштетет дейт. Ошондо анан ок дарыларды жасап, ошол жакта жүрдүк дейт. Андан кийин кыйынчылык болгондон кийин биз Кыргызстанга ушинтип жерге тартат дейт. Ошондо onu үй бергендер жана казак киши тосуп алган экен, Маймак станциясынын. Ушу менен ошондой болуп, анан согуш басылды дейт. 49-жылы атам согуштан кийин дагы жанагы шаар тазалоого калып калат, Нуралиев Турсунбекчи. Анан ошол жакта 38-жылы тынччылык заманында кеткен экен бул киши. Андан кийин 3 жыл служба экен да ал убакта. Манагы күтүп кетебиз дегендин ортосуна согуш чыгып калып калат. Андан кийин шаар тазалаганга дембелге калып калып, ошо менен 49-жылы келет. Келгенден кийин апам экөө таанышып, анан турмуш куруп, бир балалуу болот. 3 жашында атын Кубанычбек койгон экен, өтүп кетет экен, ал бала өлүп калат. Анан ошо менен анан жашоонун кийинки жашоо 42 жыл эмгек стажы бар. Ушул айыл өкмөттө бир гана ушул айыл өкмөттө жүрдү, башка жакка которулган жок. Анан ошо нары жүрүп бери жүрүп, элдин билими жок, кыйынчылык согуштан келсе деле, эл кайрылса деле, окуу милдети жок экен да, берде эме көзөмөл жок. Анан ошондон ойлондум дейт, кимден кезет алам деп. Анан бир күнү Ленинполго бардым дейт. Ошондо бир врач бар эле дейт. Анан ошондон сурам дейт, сенде гезит калем барбы? Дешөнсөм, бир гезитим бар деп дейт. Ошону берчи деп. Жанагы магазин жанындагы узун там турат го, мындай короо болуп. Жанагы айтышып тотондун. Ошол жер короо болчу дейт. Ошону топуракты элеп, короону шыбап, апам өзү. Эч ким үйөткөн жок дейт, өзүм эле жердин анда ак жок дейт. Топуракты элеп, шыбап, анан кийин жанагы аттын кылын кесип, дагы бирдекени кошуп деделе, унутуп атам. Ошо менен анан шыбап, дубалдарды шыбап, жерин шыбап, бир гезит, анан дагы бир жерден бир китеп таап келдим дейт. Кыргызча кесин деле билбейм дейт ал убакта. Ошол китепти анан Кызыл бурч деп китепкана ачыптыр. Ошондо Кызыл бурч кылып ачкан экен. Анда бир гезит, бир китеп менен ачтым дейт. Ошого элдер келет дейт. Анан кийин Самсалиевге айттым дейт. Эчтеге кайрылырга мүмкүнчүлүк жок дейт. Анда мындай чоңдор жок дейт. Сиз мага бир патефон сатып бериңизчи деп. Анан кийин патефон сатып бериңизчи дегенден кийин патефон сатып берди киши. Жамбылдан барып, бизде Кыргызстанда жок дейт. Анан Мыскал Өмүрканованын Атайдын, мурдагы эски ырчылардын Ибрай Тумановдун эски күйлөрүн тартып, анан элдин арасына жанагы кырманга барып патефон коем дейт. Элдин арасынын ортосуна отуруп патефон коюп берем дейт. Эл угат дейт. Анан кийин ырдайт дейт, ыйлагандар ыйлайт дейт. Көбүнчө кара казды күндө угусканда элге кыйынчылык болуп эмгек токтоп калат дейт да. Эмгек бугдай жыйна албай калат деп, анда комбайн жок дейт, монотилке менен кылчубуз дейт. Ошентип ошол жылдар өттү дейт. Андан кийин анан 53-жылы Чуй каналы казылып калды дейт. Комсомолдор барасыңар, партияга өтпөгөн кишилер аз жок дейт. Комсомолго өткөн кыз жигиттер, келиндер, жаштар камылга көргүлө деп бизди жогору жактан анда Пишпек болчу дейт. Бишкек эмес, Пишпек болчу дейт. Ошол жактан бизге эме келди дейт, чечим келди. Чечим келгенден кийин айыл өкмөткө түшкөндөн кийин биз корпусту алып, биринчи баш болуп мени тургузду дейт башына. Сиз барасыз. Ошондо канча деген адамдар, кыз келиндер, балдар менен Чуй каналын казганга катыштым деп айтчу.
ошентип чуйкананын агасы иштедим дейт. Аякта да иштеп жүрүп 1 жылга жакын эткенден оорутум оорот келет, ачка оокат жок дейт. Анан ошондой болуп жүргөн кездерде анан бир күн анан акылдаштык дейт. Өлүм көп болуп кетти дейт. Анан ошондо муну меркенин үстү менен, тоодун үстү менен катышыптыр. Мына канча деп жүздүү ушу 70-тей киши деп койчу, 100 деп айтсам калып болуп калам. 70-тей кишилер менен кыз келин ошо согуштан тыңыраак келген жигиттер баарыбыз чуй-каналга катышкандар, ошол убактагылар. Анан ошо жол менен, ошо кыргыздар билген жол менен мына меркенин үстүнөн, мына Караколдун үстүнөн түшөт экен да, мына Канзоодун үстүнөн, Каменердин үстүнөн. Ошондой жол менен карышкыга таланганыбыз бар дейт. Жолдон өлүп, ачкадан өлүп калганыбыз, ошентип өлбөй калганыбыз жетип, анан кийин коммунизмдечи ошо жерге келип анан анда мында бирге от жылтырайт дейт. Баягы жарык жок дейт, чыракка да май жок дейт. Анан ошондо жылтыраган отту көрүп, анан ошол жерге барабыз дейт. Бирдеки көрөсүңөр, аларда да жейтирген тамак жок дейт, бере алган эчтеке жок дейт. Кур суу ичип, ошентип 2 ай, 3 ай дегенде келдик дейт. Ушу 3 ай дегенде келдик деп айтчу. Канчаларыбызды карышкыр өлүмдүктү көмгөнгө мүмкүнчүлүк жок дейт, ал жок дейт, курсагачка дейт. Ушинтип келип анан Бурмаралга жеттим дейчи. Анан келип канчалар калып калды балам, канчалар өлдү деп эскерип ыйлап калчу, көп нерсени айтып. Анан ошо менен кийин анан 54, 55 мен болгон, мен 2 жашка чыкканда Украинага ушу мени көтөрүп Украинага барган экен. Ошо менен ошол жакта барып келип турду. Жакшы, мен балдарымды да багып келип турду. Балдарыма билим берди, өзүмө билим берди, жакшы тарбия берди бизге. Ошо балдарымды чоңойтту. Бүт эмгегин ушу Урмарал колхозуна арнады. Анан эми мунагу айыл өкмөттө катчы болуп тургандагы сүрөт. Канапчы сүрөттөрдү көрсөтүңүзчү. Мына бул апам ушул катчы болуп тургандагы убак экен. Ошондо апам айтчы, жаш убагым дейчи. Ушу мынакей. Турусбек атабыз. Бул атам. Ачылыр. Жана туугандары бар дедиңиз эле. Туугандары. Мынакей. Могу сиңдисинин күйөөсү Иза. Мунун бир тууган сиңдиси мынакей Женя. Бул кызы Жанна, бул Валерий күйөө бала, бул тууган уруктары. Кыз эмес, бир тууганы да. Бул Жанна кызымдын, унуунун кызы. Кызынын кызы. Сиңдисинин кызы. Сиңдисинин кызы. Булар каяктадыр? Бул Жанна Израилда байланышып туруп. Ошого дейм, Ошол Жанна ушул күйөөсү военный, өзү да военный. Апчы, алар менен байланыш бар менен? Бар. Байланыш бар. Телефондон сүйлөшүп турасызбы? Телефондон сүйлөшүп турам. Ооба. Жакшы. Аман эсен үзүлүп кече мен ооруганда акчадан жардам берип турду. Аяка мен кантип бара алам? Баса албасам, турбай калдым. Ошондо акчадан жардам берип турду. Апчы, мындай да, мына азыр сизди угуп отурам. Сиз кызы болсоңуз, мен баласындай болуп чоңойдум. Баласын анткени элге ушунчалык боор келеле. Орус классы окуганманбы, чыгылып мени аябай боорунан тартып жакшы көрүп, 8 жыл 3-класстан баштап 10-класска чейин мени качан барсам китепти берип, муну мындай оку, эмнени түшүндүң деп сурап жүрдү да. Мага ошол Ленинпол орто мектеби менен Рыскүл апам раматылык. Анткени силер үй-бүлөңөр менен баягы кичине көз ачык адамдар менен жакын болчу да бул кишичи. Алдан курбу болуп, жакшы сүйлөшчү. Бул чыкчы да, баягы орусча сүйлөп, алар менен кичине сыртты көргөн киши мен кеңири сүйлөшүп калсам, көп эле кишилер менен сүйлөшөрчү эмес, көп кишинин үйүндө барчу эмес. Бул ушундай мүнөздүү адам эле да. Анан өзүнүн жумушун тыкан кылды, 42 жыл эмгек кылыптыр. Ленин орденин алды, грамоталарды алды, 18 жолу депутат болду. Жаткан жери жайруу болсун апабыздын. Ушул айтканга келсин, ушул. Анан бир туугандары, бир кызы Жаннадан кийинки Ленасы Канадада турат. Аны менен байланыша алган жокпуз, эми байланыш болсо деп ойлонуп турам.